Адамзат жана 21-кылымдын технологиясы аталышындагы форумду район аймагындагы соц педагогдор жана тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары тарабынан өткөрүлдү. Максаты өспүрүм жаштарга тарбия берүүдө коомчулуктун милдеттерин жана жоопкерчилигин билдирүү болуп саналат. Иш-чаранын жүрүшүндө Кадемжай районунан чыккан белгилүү инсандар Абдыкадыр Орозбеков, Сулпукар Маматов сыяктуу инсандардын эмгектери эскерилди. Форумдун негизги максаты эле ушул коомчулукка, жалпы коомчулукка бала тарбиясында ошол инсандын руханий адеп ахлагын, нарк насилин жеткирүүдө пропагандалоо, ушул биздин азыркы бала тарбиясындагы негизги көңүл бөлүүчү маселелерге көңүл коюу. Мына ошону негизги максат кылып алганбыз. Мындан сырткары окуучулар тарабынан ар кандай колдоо жасалган буюмдар көргөзмөсү уюштурулду. Келечек ээлери болгон жаштар ар тараптуу изденүүчүлүктөрүн жогорку деңгээлде көрсөтүштү. Туура нукта, сапаттуу билим тарбия берүү эртеңки кең келечекти шарттайт. Муну 220 вольтко тукташтырат дагы. Ал ушул жанында өзү айланат да. Ошол балтапчак ошондой нүктөрдө бул станокты мен өзүм үй үчүн жасадым. Ошондой эле форумдун жүрүшүндө 2021-2022 окуу жылында мыкты көрсөткүч көрсөткөн окуучулар сыйланып, чакан белектерге ээ болушту. Сыйлык ээлери ийгиликке жетүү үчүн изденүү, окуу жана талкпай аракет кылуу керектигин белгилешти. Мен миллионерди ойлоо конкурсунан 2-орунду алдым. Ушул ийгиликке жетишкен үчүн ата-энеме чоң ыраазычылык билдирем. Ушул конкурсту уюштурган жетекчилерге, уюштуруучуларга ыраазычылыгымды билдирем. Мен бул спортко 2-классымда бардым. Спорттун аты таэквондо. Таэквондо спортуна мен өз кызыгым менен бардым. Жана алган ийгиликтерим артында көптөгөн аракеттер жатат. Көптөгөн окуучуларды, көптөгөн бардык жаштарды үндөйт элем. Өзүңөрдүн каалаган кесибиңерге, өзүңөрдүн кызыккан спортуңарга талыкпай эмгектенгиле деп. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү концепциясын ишке ашыруу максатында өлкө аймагында бир катар иш-чаралар өткөрүлүп келет. Өзгөчө келечек муундун талим тарбиясын, инсандык өнүгүүсүн калыптандыруу колго алынууда. Мадина Эсенова, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары.